Барыңыздарға ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мен Абдалиев Ахматали. Бир да штаб ачкан жокмун. Бир да баннер илген жокмун. Бир да агитаторлор жалдаган жокмун. Мындай ысырапчылыкка жат көрүнүш мага туура келбейт. Бишкек шаарынын 22-округунун жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигимди койдум. Эми элден акча чогултуп мен туура көрбөдүм анычы, чын айтсам. Жана мен наоборот элден албай элге берейин деген ниеттерибиз бар. Урматтуу достор, биз 44 жаштабыз. 4 баланын атасыбыз. Биз дагы бир да мал мүлкүм жок, бизнесим жок коргой турган. Билимибиз экономика жаатында. Кызыл диплом менен бүтүп, ийгиликтүү бүтүп 25 жылдан бери үзгүлтүксүз ушул кесипти аркалап келемин. Ушул жашоодо из калтырганга бел байладым. Урматтуу достор, реестр счет фактур деген бар. Билесиздер, жеңилдетүү максатында биз реестрдин авторлук, демилгечи, инициаторлук бизден башталат. Билиңиздер, керек болсо мамлекетибизге экономика жаатында эбегейсиз экономикалык салым кошуп келатабыз. Бул мыйзам иштеп жатат, иштеп атат. Анткени илгери счет фактуралар копиялап налоговая ташылчу эле коробка менен кыйналып, НДСтер ксерокопиялар көрүнбөй калды деп ар кандай шылтоолор менен тоскоолдук кылчу эле. Эми ошол тоскоолдуктар жок болуп, санарчык заманга мына биринчи кадамдарды баштаганбыз. Элдин мамлекеттин ортосунда көпүрө болуп бердик. Мындай чоң проекттерди, чоң мыйзамдарды дагы жазганга биз даярбыз. Ошондуктан биз бир да штаб ачкан жокпуз, бир да баннер илген жокпуз, биз да бир да агитатор жалдаган жокмун. Биз ысырапчылыктан алыспыз. Биз мамлекеттен эмне алайлык деп бир да ниетибиз жок. Тескерисинче биз мамлекетке салым кошойлук. Азыркы урматтуу ажообуз, генерал мырзабыз ушундай шарттарды түзүп атат, шайлоо таза өтсүн деп түнү күнү чуркап жүрүшөт. Аллах разы болсун алардан. Бизге стимул берип, жөнөкөй карапайым адамдар загы депутат боло алат экен деген ишенимди бизге баарыбызга орнотту. Ошо ишенимди биз да колго алып, керек болсо мамлекет үчүн биз да айдап жүргөн унаабызды сатып, шайлоонун талабына ылайык күрөшүнө коюп, биз да аттандык. Бир дагы ысырапчылык кылбадык буюрса. Тек гана визитка, талапкердин визиткасы деп коет, визитка кандидата. Ошону силерге сунуштап жатабыз, таратып жатабыз. Ошол жерде биздин жок дегенде электрондой почтабыз бар. Ар бир жаран салым кошом десеңер, ошол почтага мага жазсаңыздар, биз иреттеп элдик долбоорлорду ашырганга көмөктөшөбүз буюрса. Үнүңөрдү жеткизебиз, биз салым кошобуз. Буюрса биз дагы силерге окшоп араңардан чыктык. Атабыз мисалы 48 жашта каза болгон, жөнөкөй сантехник болгон, апабыз пенсияда 4 баланын атасы боломун. Батирден батирге кадимкидей силердин катарыңан чыккан уңар боломун. Колдоп берсеңиздер, ушул баланы колдойлук деп туруп бизге кошулсаңыз, биз сиздер менен кошулуп бир сенсация жаратайлык. Бир да агит материал кылбастан, ысырапчылыкты асманга чачпастан, биз наоборот үнөмдөп Кыргызстанды алдыга жылдырганга, өнүп өсүүгө салым кошойлук.